Жалбырақ ТВ каналында жаңлықтар түрмөгү менен күн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздар ба? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Суу кодекси боюнча талкуу ызы-чуу менен аяктады. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев активисттер менен кайым айтыша кетти. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы кымбаттайт. Нефтетрейдерлер ассоциациясы өлкөдө бензинден кору 30 күнгө, дизель менен майыныкы 20 күнгө чейин жете турганын эскертет. Европанын саясаты өзгөрүлдүбү? Демократияны орнотобуз деген Европа биримдигинин өкүлү Кыргызстанга келип, кыргыз бийлиги менен жолугуп, жарандык активисттерди кабыл албай койду. Өкмөт мөңгүлөрдү талкалоо максатынан кайтпайт. Бүгүн жыйында вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев өкмөт суу кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун артка кайтарып албай тургандыгын билдирди. Зилалиевдин сөзүнөн кийин нааразы болгон активисттер жыйынды таштап сыртка чыгып кетишти. Мөңгүнүн талкаланышына каршы адамдар эми парламент алдына митингге чыгып, ачкачылыктагы жарыялашаарын айтышты. Жарандык активисттер кен казуу үчүн мөңгүлөрдү жок кылууга уруксат берүү боюнча өкмөттүн сунушун катуу сынга алып келишет. Мөңгүлөр жок болсо Кыргызстандын гана эмес, Орто Азиянын, дүйнөнүн экологиясына зыян келет дешет алар. Бул тууралуу өкмөт уюштурган тегерек столдо да айтышты. Вас сейчас только волнует только одно, как бы Куптор работал. А что 2 ледников уже нет, вас это не волнует абсолютно. Через несколько лет мы будем пить отравленную воду, вы это понимаете? Как это можно ледник с одного места на другое место переставлять? Я не верю, что... Вот вы знаете, я не верю, что здесь что-то... Что здесь ничего такого не случится. Вот у вас в вашей речи прозвучала экономическая необходимость. А я считаю, что в первую очередь надо ставить наши возможности нашего существования как государства, а не как не пустыни, откуда все сбегут. Поэтому давайте все-таки вопросы горной добычи ставить на первое место экологические вопросы, вопросы возмущения ущерба, как это делается в нормальных странах. Здесь мы обращаемся к депутатам. Вы все-таки совесть народа и слуги народа. Пожалуйста, пожалуйста, ваши имена останутся в истории, господин Назаров, вы будете как инициатор заклеймены этой историей. Если говорить о прибылях и убытках, пожалуйста, в этом отчете Госкомиссии, который вы сейчас стараетесь, вот все члены Госэкотехинспекции, которые собственноручно подписали этот отчет, здесь на странице 157 написано о том, что прибыль от Куптора составила миллиард, а Кыргызстан получил всего 80 миллионов. Это первое. Второе. Мөңгү проблемасы Кумтөрдөн улам жаралып жатканын айткан активисттер өкмөттү чыккынчылыкка айыпташат. Компания жабылгандан кийин рекультивация ишин жүргүзүүгө акча жок. Ошентип канадалык компания бизге миңдеген жылдарга зыяндуу калдыктарды таштап кеткени жатат деген пикирлер арбын. Бул жылышы мүмкүн. Ледник жылат, муну салганга токтоткула деп. Мына токтотпой койду го Кумтөр, укпай койду го Кумтөр. Азыр келип укмуштулар, влияние болгон, анан анткен, анан минткен, кантип уялбай турасыңар ушунчу. Мынакей сүрөт менен факт менен көрсөтүлөт. Ледник Давыдов 2005-жылы 80-90% бар болчу. Азыр 30% калды да. Ал эми парламенттин тармактык комитетинин төрагасы Айтмамат Назаров соц тармактарда аны болушунча тепкилеп жатканы тууралуу айтты. Мөңгүлөрдү талкалоо боюнча менин эч кандай тиешем жок. Мен болгону комитет төрагасы катары уюштуруп жатам дейт ал. Менин негизги милдетим, мен комитеттин башчысы катары мен комитеттин ишин уюштурушум керек. Ошол жерде каралган мыйзам долбоорлорун депутаттарга шарт түзүп беришим керек. Алып чыгып, анан ошо депутаттардын чечимин оформить этип палатага алып чыгышым керек. Ал эми депутат катары мен ошо 120 депутаттын биримин мен бир эле добушум бар. Анан жанагы социалдык тармактарда ушундай маалыматтар кетип атат, мөңгүнүн баардыгын эле Назаров сатып өттүр деген. Эми мен комитеттин башчысы катары бул жумушту уюштуруп атам. Ал эми муну чече турган ошо 120 депутат. Мен бир эле голосум бар.
Өкмөт мөңгүлөрдү талкалабаса 3-4 айда генге кулап 160 тонна алтынды жоготобуз дейт вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев. Эгерде Кумтөрдө иш токтосо кайра аны улантууга 150 миллион доллар керектелет. Бул чыгым кыргыз өкмөтүнүн жоопкерчилигинде калаарын айтат. Андыктан мөңгүлөрдүн абалы менен жеринен таанышып келүүнү сунуштады. Бул жогорку кеңештин жана жогорку соттун эки чечими бар. Үзгүлтүксүз иштесин деп Кумтөр кени. Биз муну аткаруу үчүн бул мыйзамды киргизгенбиз. Биз муну аягына чейин чыгарганга аракет кылабыз. Анан баягы комиссия эмес. Мен бир топторуңуздарды бизге чогуу барып келелик. Ал жактан түшкөндөн кийин дагы отуруп сүйлөшөлүк. Эгер артка тартпайбыз деп атасың, эмне үчүн тартпайсың? Артка тарттырабыз. Өкмөт менен жарандык активисттердин жолугушуусу чыр менен аяктады. Активисттер мыйзам долбоорун артка чакыртып алууну талап кылышса, Зилалиев өкмөт аны чакыртпайт дейт. Натыйжада кайым айтыш орун алды. Өкмөттүн беттегенин бербесине көз жеткен активисттер мөңгүлөрдү коргоо боюнча мөөнөтсүз акция улана берерин, керек болсо ачкачылыкка чыгуудан кайра тартышпасын айтып тарашты. Бир жыма мурун Казакстанга Кыргызстандан кетип жаткан унаалардын кезеги азайган. Алар 60ка жакын гана оор жүк ташуучу унаа калган. Бүгүн алардын саны кайра көбөйгөндүгү маалым болду. Бул маалымат боюнча чек ара кызматынын өкүлү Салкын Абдыкариева окуя боюнча түшүндүрмө берди. Мурунку дем алыш күндөрү көп унаалар Казакстандын чек арасы аркылуу өтүү үчүн чек арага барган эмес. Ошондуктан унаалардын саны азайып кеткен. Көпчүлүк кезек күтүү азайса, чек ара ачылган экен же абал жакшырган экен деп ойлоп жатышат. Бирок бир айга жакын казак тарап кандай өткөрүп келсе, ошондой эле болуп жатат. Кечээден бери Казакстандын чек арасы аркылуу жүк ташуучу унаалар өтүү үчүн көп барышты. Ошондуктан кезек көбөйдү деп билдирди Абдыкапарова. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, Актилек бекетинде болсо 160 оор жүк ташуучу автоунаа бар. Таластагы Чоң Капка бекетинде 130дан ашык машина бар. Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы Россияда күйүүчү майлоочу майдын баасы кымбаттап жаткандыгы туурасында билдирүү таратты. Белгилей кетсек, Россиядан Кыргызстанга 2017 жылдын 10 айында 818,7 миң тонна мунай заты импортталган. Анын ичинен 367,5 тонна бензин, 451,2 тонна дизель майы алынып келинген. Соңку учурларда Россия рыногунда мунай продуктуларынын дүң баасы жогорулаганы байкалат. Мунун себеби мунай чыгарган заводдордо күзгү оңдоо иштерине байланыштуу мунай өндүрүүнүн көлөмү кыскаргандыгында. Мындан сырткары дүйнөлүк рынокто мунай заттын баасы жогорулаганы дагы себеп болгон деп айтылат. Ошондой эле Казакстандын Павлодар шаарындагы мунай өндүргөн завод иштебей, дизель майына муктаждык көбөйгөндүктөн коңшу өлкө тараптан суроо талаптын күчөгөнү таасир бергендиги айтылат. Нефтетрейдерлер ассоциациясы учурда өлкөдө бензиндин кору 30 күнгө, дизель майыныкы 20 күнгө чейин жете тургандыгын эскертет. Бишкектин 1-май райондук сотунда жогорку кеңештеги оппозициялык Атамекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовдун соту уланууда. 9-10 ноябрдагы жараяндарда кылмыш ишин козгоого негиз берген автоунаа баасы боюнча мамлекеттик жана жеке эксперттер күбө катары суралып бүттү. Учурда иштин материалдарын изилдөө башталды. 1-май райондук сотунда Атамекен парламенттик фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун соту уланды. Сот жүрүшүнө Автогид жарнамалык газетасынын башкы редактору келип көрсөтмө берди. Ал 2011 жылдары Mercedes-Benz 320E үлгүсүндөгү автоунаалардын баасы болжол менен 14-17 миң доллардан турарын айтты. Башкача айтканда, Шыкмаматов 2011 жылы эсептөө палатасынын аудитору болуп иштеп жүргөндө тендерге киришип, аялынын машинасын 3 миң долларга кымбат саткан деген тергөөчүлөр арткан дооматтарды четке какты. У нас речь идет о Мерседесе 320 Элеганс. На тот период, октябрь месяц, назовите Элеганса, сколько там стоит у вас архива? Элеганс, ну, я же уже говорил. Так, да. Вот, 14200 Элеганс.
Просто не все пишут еще. Вот еще 14200 Элеганс. 14500. Элеганс 14500, да? Да. Сот жүрүшүндө Азия Балуу компаниясынын директору Ниязбек Бугубаевдин колу коюлган экспертизалык жыйынтык жөнүндө сөз болду. Дал ошол документтин негизинде депутат Алмамбет Шыкмаматовго кылмыш иши козголгон. Бирок сот жүрүшүндө аталган документ күмөн жаратты. Анткени кагазга Азия Балуу компаниясынын директору Бугубаев кол койгон эмес. 13 февраля 2017 года за номером 1107 начальник следственного управления ГКМБ Мусаханов направляет запрос, не назначает экспертизу, запрос. То есть спрашивает не экспертное заключение, а просто мнение специалиста спрашивает. А если было бы эксперт, ну тогда назначали бы экспертизу, да? И запрос отправляет 13.02. И 13.02 якобы Бугубаев отвечает. Мною, Бугубаевым, Ниязбеком, Сатвиковичем изучили как бы на ваш запрос, отвечаем, ссылаемся на методику стандарт автогид. То есть он ссылается на автогид, 13 он получает от Мусаханова, и 13 же он отправляет. И вот Бугубаев, он вам отправлял запрос? Вот, поэтому офис-менеджера я попросил за полгода, чтобы она по данной машине проверила, были ли запросы или нет. Она ничего не нашла, по крайней мере. Все обвинение строится на одном фундаментальном понятии ущерба государству нанес я. Вот именно заключение Бугубаева ссылается следователь. Вот эта подпись, у меня вот с Минюста запрос, еще несколько документов я вот на прениях выступления освещу журналистам. Подпись Бугубаева нет. Вот подпись Бугубаева. Подпись Нурии Исаковны, вот она, тоже другая. Но там подписывает другое. Я думаю, что его подписал следователь Бараханов. Поэтому это фальсификация, это подлог, и надо возбуждать против Бараханова уголовное дело. Поэтому именно вызов Бугубаева выльет на свет всю правду. Бугубаев скажет, а я вообще ко мне никто не приходил. Они взяли бланк, поделали. Депутаттын айтымында тергөөчүлөр жүйө келтирген кылмыш материалдары жасалма болушу мүмкүн. Мындан улам Шыкмаматовдун жактоочусу Чынара Жакупбекова Бугубаевди сот залына чакырып суроо өтүнүчүн келтирди. И самое интересное то, что и Бугубаева тоже сама не подписывает. То есть подписывает кто-то через щеточку. То есть непонятно, кто подписал данную оценку. А именно на основании этой оценки было вынесено обвинительное заключение в отношении моей подзащиты, поэтому это имеет, я считаю, что обязательную силу. И то, что данные, указанные в этой оценке, они искажены, о чем показал третий свидетель. Поэтому я считаю, что допрос исполнителя Бугубаева это имеет большое значение. Ошентип сотто суралган күбөлөрдүн дээрлик көпчүлүгү Алмамбет Шыкмаматовдун күнөөсүз экендигин далилдеген көрсөтмөлөрү беришти. Бирок судья Эрнис Уулуайбек сот жүрүшүн тездетип, иш материалдарын изилдөөнү баштады. Депутат Алмамбет Шыкмаматов өзүнө карата козголгон кылмыш ишти саясий буйрук катары сыпаттап келет. Өмүрбек Текебаевди мыйзамсыз камаган сот эми Шыкмаматовго акыйкат чечим чыгарабы? Ишенимдер аз. Европа биримдигинин тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини 9 ноябрда Бишкекке келген. Анын жүрүшүндө бийликтеги мөөнөтү бүтүп жаткан президент Алмазбек Атамбаев жана жаңы шайланган өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жабык эшик артында жолугушту. Бул сүйлөшүүлөрдүн мазмуну ачык жарыяланган жок. Жолугушуунун алдында Алмазбек Атамбаев Могеринини Кыргызстан менен Европа биримдигинин кызматташуусун бекемдөөгө кошкон салым үчүн достук ордени менен сыйлаган. Ал эми Могерини Европа биримдиги Кыргызстан менен кызматташууну күчөтүү максатында жаңы келишимди кабыл алууга даяр экендигин билдирген. Ошол эле учурда Кыргызстандагы бир катар жарандык активисттер Евробиримдиктен тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини менен жолуга албай калгандыгын айтып чыгышты. Активист Равшан Жээнбековдун Facebook баракчасына жазып чыккандай, жарандык коом өкүлдөрү жана сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюму бир катар саясатчылар Кыргызстандагы адам укугу, сөз эркиндиги боюнча маалымат берүү
берүү үчүн Могерини менен жолугушууну көздөшкөн. Жээнбеков кездешүү үчүн Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен байланышканын, бирок Могерининин жолугушууга убактысы тар деген жооп алгандыгын кошумчалады. Демократиялык мамлекеттердин лидерлери адатта башка мамлекеттерге барганда жарандык коомдун массалык маалымат каражаттарынын жана оппозициянын өкүлдөрү менен жолугушат. Бул эл аралык практика. Тилекке каршы Могерини айым кыргыз бийлиги менен гана жолугууга убактысы болду деп жазды Жээнбеков. Ал эми Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү сөз эркиндигин коргоо комитети жолугушуу үчүн расмий кайрылган эмес деп маалымат жарыялады. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Кудайбергенов кызматынан өз эрки менен кеткендигин облус жетекчилигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Кудайбергеновдун кызматтан кетүү себептери айтылган жок. Ал Чүй облусунун башчылыгына 2015 жылдын июль айында дайындалган. Анын ордуна Чүй облусунун 38 жаштагы Улан Карагулов жетектемей болду. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Сапар Исаков кол койгон. Чүйдө инкар якын агымынын жетекчиси кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирет. Алардын берген билдирүүсүндө 20 октябрда Беловодск айылындагы мечиттердин биринде инкар якын агымынын курултайында 47 жаштагы аталган агымдын өкүлү кармалган. Ал 2003 жылдан бери бул агымдын аалымдарынын китептерин кыргыз тилине которуп баштаган. Мындан сырткары 20дай китепти которгон. Ошондой эле муфтиятты таблик жамаат кыймылынын саясатташына каршы сын пикирин айтып келген. Инкар якын агымынын кармалган өкүлүнүн 2 аялынан 12 баласы бар. Алардын мектепке баруусуна тыюу салган. Балдарын эмдеткен эмес, дарыгерге каттоого дагы тургузган эмес. 8 ноябрь кечки саат 17:00 чамасында патрулдук милиция бөлүмүнүн кызматкерлери калаадагы парктын алдында үйлөнүү тойго келген жарандарды тартипке чакырган. Милициянын маалыматында 15 чакты бала бул талапка көнбөй каршылык көрсөтүп, тартип коргоо кызматкерлеринин Nissan үлгүсүндөгү кызматтык автоунаасын тепкилешип, материалдык зыян келтиришкен. Жалал Абад шаарынын борборунда коомдук тартипти бузуп, патрулдук милицияга кол көтөргөн деген айып менен үйлөнүү үлпөттүн 18 катышуучусу камакка алынды. Маалыматка караганда кармалгандардын 5-өө кылмыш жаза кодексинин 234-чү бейбаштык, 341-чи бийлик өкүлүнө кол көтөрүү беренелери менен айыпталып иш козголду. Ал эми 13 адам административдик кодекстин 364-чү беренесине ылайык 5 суткага камалды. Кармалгандардын баардыгы Нокен районунун 25-29 жаштагы тургундары. Жалал Абад шаарынан 30дай лөлү кайырчы чыгарылды. Бул тууралуу маалыматты шаар мэриясынын маалымат кызматы билдиришти. Алардын берген маалыматына караганда, шаар тургундарынын арызынын негизинде коомдук ашканаларда, жол кыймылы күч алып турган жолдордо башка аймактардан келген 30га чукул лөлү тектүү кайырчылар кармалган жана алар келген аймактарына кайра чыгарылган. Мэриянын билдирүүсүндө кайырчылардын көпчүлүгү Жалал Абадка Өзбекстандан жана Ош облусунан келишкен. Кыргыз Википедияга алгачкы кыргыз тилиндеги маалымат 2011 жылы жайгаштырылган. Окурмандардын саны ай сайын 1,5 миллионго чамалайт. Азыр кыргыз Википедиясы өнүгүп, жаңыдан ишке кирип жаткан Wiki-Translate 2017 долбоору ишке ашууда. Кыргыз Википедиясына макалалар кантип, качан кошулган, кандай долбоорлор болгон, бул боюнча кийинки материал. Интернет технологиясы өнүккөн сайын тилибизге жаңы терминдер кирип, ошол эле кезде кыргыз тилди интернет аркылуу заманбап пайдалануу талабы көп жолу коюлду. Бирок бул өкүнүчтүүсү, бул маселе мамлекеттик тил саясатынын көңүл сыртында калган шекилдүү. Антсе да тилге күйгөн атуулдар жок эмес. Сорос Кыргызстан фондунун жардамы менен онлайн котормосун ишке ашырууга көп эмгек жумшашып, жемиштүү иштерди аткаргандар бар. Бул жолку эми жана Wiki-Translate 2017 деп биз атап долбоорду ишке ашырдык. Эмне үчүн дегенде бизде 2 максат болду. Биринчиден жана айткандай Google Translate кызматына кыргыз тили кошулду, бирок сапат котормолордун сапаты азырынча начар. Ошолорду жакшыртыш үчүн биз кыргыз тилинде котормочулар өздөрү которуп, компьютерди котормолуп, оңдоп, кадимки котормо кылып, адис котормолорду жыйнап, биз ошо 2000 макаланы ошо Google Translate'ın өзүнүн атайын немеси бар, программасы Google Translate Toolkit деп коет, ошону жүктөп, ошол аркылуу которуп, котормолордун файлын азыр Google'дун
ошо транслейт командасына бердик. Алар бизге өздөрүнүн алгышын айтышты. Фотормалар азыр Google Translate'те колдонуп баштайт да. Кыргыз Википедиясы быйыл 20 000 жаңы макала менен толукталып, макаланын жалпы саны 80 000ге жетти. Бул ишти Wiki Translate 2017 долбоору Биздин мурас коомдук фонду тарабынан Soros Кыргызстан фондунун колдоосу менен ишке ашырган. Которгон тексттер боюнча биз башында маданият, кино, искусство темаларын которгонбуз. Анан кийинки бара-бара ошо долбоордун аягына жакын биз технологиялык, илимий эмелерди, макалаларды топтук да. Кыргыз Википедиясында учурда 15ке жакын киши эмгектенет. Алар Кыргыз Википедиясынан сырткары атайын мектеп программасындагы 7-8 класстар үчүн orfo.kg деген сайтын негиздеген. Бул сайтты күнүнө 500дөн ашык окуучу колдонот. Ал эми статистика боюнча Кыргыз Википедиясына күнүнө 5 миллион кайрылуу түшүп, кайрылуунун саны айына 1,5 миллионду түзөт. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.